Карасуу шаарындамын. Бытовой техникалар катарында турам. 6000 сом, 5500 сомдон Телевизорлорду баштап 10000 сомго көргүзөйүн. чейин болот да. Экрандар мыналардыкы жакшылары сапаттуу бар. Булардын Экраны жакшы ушунун. Экраны жакшы, интернет Android болот, 4-ядерный процессор менен. Булар мисалы үчүн 9000 сом ушундай болот. Эми ушулардын экрандары жакшыраак, бирок интернети слабый, без ядер болуп неме кылгандар, булар 7000 сом ушундай болот баасы. 7000 сом, 6000 сомдардын экрандары назик, мындай экрандары назик болуп калат булардынчы. Ручка тийсе да сына турган болуп калат. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо үйгө алганга мыналардан ушулардан алсаңыз, Android'тордон алсаңыз, как телефондо эле иштей берет да. Жаңы версия. Beko Samsung'дар Android мененби? Ооба, Android болот. Балары канча? Булар без интернеттери 7000, 7500, интернети барлары 9000. Бериле турган жери 9000 да. Мына Samsung'дар интернет мененби? Ооба, ошондой. 9000 экен, баасы. Түшүрүп бересиздерби? 9500 сатыла турган баасы 9000 болот. Сатыла турган баасы 9000 экен. А бул эмелерчи Беколор? Беколор деле ошо 9500 экөнүн фасондору, форматтары бүт бар жогу бирдей. Ценасы ошондой. Ценасы дагы ошондой. Булар интернети барлары 7000 сом, Ясин дегендер бир 6500 сом. Ясин 6500 болот абы? Интернет, Wi-Fi менен. Без интернеттери 6000 сом, 5800 сом ушундай болот. Кандай маркалар бар сиздерде? Skyworks бар. Skyworks экран, цветный экран болуп жаңы дизайн чыкты. Буларда без интернеттери 6500 сом, интернети барлар 8500 сом. Буларда жакшы телевизорлор. PSL'дер бар. Калган эмелер, Sony'лер бар, ар түрдүү телевизорлор бар. Мына телевизорлорчу. Булар Full HD'лер 43 түп, 109 диагоналда келет. 43 дюйм болот. Булар 14000 сом, 13500 сом берилет. Мыналар 4K дегендер болот, ушул 43төн 18000 сом. Бериле турган баасы 17600, 17500 чейин. 17500, 17600 экен мына. Кайсы Samsung 4K. 4K Samsung. Мыналар 10000 сомдук, 9000 сомдон берилет. Экрандары назигирээк болот булар. Эми белек эмеге көрө алышат. Качествосы жакшы эмес. Булардын жакшылары 12000, 13000 сом болот. Жакшылары Ооба, 12, 13000 экен жакшылары. Ата үйгө койгонго 3-4 метрден көргөнгө 5 метрге чейин 32лер алынат. 32лер. Сизге канча? Кичинекей телевизорлор? Мыналар 24-түктөр 4500 сом. Канча кухнялар бар? Булар 4500 сом, 24 дюймовыйлар. 24 дюймовыйлар 4500 сом дейт. 22лери 4000 сом болот. 19дары 3500 сом болот. Мына 19дар. 17лер бар. Эң арзандары 3000 сомдон 17 экран дегендер бар. Кичинелер. Мына чоң телевизордун Чоң булар чоңдугу 55 дюймовый 4K деген. 55 4K'лар 30000 сом болот. Bunun Full HD дегендери бар. Full HD'лери 25000 сом болот. 55 дюйм. 4K мына турган 4K тунук болот. 2160 3840 мегапиксель берет разрешенияны. Full HD'лер назик жаманыраак көрсөтөт, буданчы тунук көрсөтө албайт. Мыналар Android, беркилер просто YouTube эле бар, башка программасы жок. Мыналар Android Play Market бар, любой нерсе көчүргөнгө болот. Микроволновкалар канча болду? Микроволновый пештер 3000 сомдон баштап мыналар бар 4800 сомго чейин. Булар столовойлорго иштетиле турган чоң размер, обороты күчтүүрөөк. Домашнялар булар 3500, 3300 сомго чейин берилет. 3500 сомго чейин берилет. Алар 3200 сомго чейин берилет. Расцветкасына карайт, 5 уровень, 6 уровень ошонусуна карайт. Духовкаларчы? Духовкалар Кыргызстан сборка 36 литрликтер, эмелер 2000 сом. Комителби электрическая духовка ушул канча? 2000 сомдон. 2000 сомдон экен. 36 литр. Булар 42 литрликтер. Булар 3000 сомдон болот. Мына 36 литр самданды турецкилер, булар 2500 сом. Мыналар 40 литрликтер 2800 сомдон, 2 жыл гарантиясынан турецкилер. Идеалда Өзбекстандыкы бар. 36. Шулар бар? Духовка бар. Канча шулар? Өзбекстандыкы. Булар 45 литрликтери 3000 сом, 36 литрликтери 2000 сом болот. Тефальтерimiz бар. 6-8дери 1000 сомдон, 5-8дери булардын 5-8дери так 900 сомдон тура келет. Өзү бир кайнаганда 2 саат 3 саатка чейин өз автоматик өчүп ысык кармап турат. Термопод деп коет буларда. Термоподдор бар. Пылесостор? Пылесостор 2000 сомдон 5000 сомго чейин, асана ходовойлор ошо 4000 сом болот да. Ходовой домашний иштейт турган. 4000 сомдуктары кайсылар? 4000 сомдуктары халейлер бар, стаканчик десеңиз. Мисалы үчүн стаканчик жаңы технологиядан мешочныйлар бар, ошол халейдин. Анан кийин King Klein деген
китайский заводской оригинал эмелер бар, пыльсостор бар, 3 жыл гарантиясы бар. Арзаны канча сом? Кайсылар? Арзандары 2000 сомдуктар. Четте турган мына мидия деген эмелер болот. Мыналар 2,5 сомдон, стаканчиктин кичинекейлери, мыналар 2,5 сомдон болот. Сенсорный печкалар канча? Сенсорный плиталар Elcom деп азыр мына заводскойлор чыккан, асты темир, вентилятору темир болот, обороты күчтүү, 1000 оборот болот. Булар 1800 сомдон. Ушунун эле пластмассовый вентилятор менен асты темир эмелери бар, булар 1000 сомдон. Мыналар орома спираль деп коет, спираль кичинекей майдаланган, 1200 сомдон болот. Наркалар 800 сомдон. Косолор. Эмелерчи мына соковыжималка. Соковыжималкалар алар 1000 сомдон. Мультиваркалар 1,5 миң сомдон. Мультиваркалар 1,5 миң экен. 1,5 миң сом бул жерден экен. Мыналарда ошондой. Соковыжималканын чоңдугу темир оборотту, темири эмеси, нержавеечный стальной эмелер зуттары менен булар 2300 сомдон. Алма Союзда сокку чыгара тургандар. 2300 сом бар. 2300 сом. Жакшы арзан экен. Утюктардын баасы канча болот? Утюктар 250 сомдон башлап, паровойлар 300 сомдон башлайт. Булар 300 сом, булар 500 сом, мыналар 700 сом, мыналар 1000 сомдон. Булардын 1 жыл гарантиясы бар, мыналар гарантия 6 ай, наркаларга гарантия берилбейт кичинелерден. Печкалар канча? Булар керамический, обогревательдер. да, керамический эми обогревательдер 2800 сомдон. Мунун арзанырактары 2,5 миң, мыналары 3000 сомдон. Бул слойный деп коет. Жаңы технологиядан. Конвекторлор 1,5 миң сомдон баштап, жаңы технология, баня душтарга да коет. Баня душтаргабы? 1,5 миң сомдон баштап, размери 2,5 миң сомдон чейин. 1,5 миңден 2,5 миң сомго чейин экен, банялар үчүн экен, а? Мына маслинелар 7 кабырга, 9 кабырга, 12 кабырга, 13, 15 кабырга чейин бар. 2 миң сомдон баштап 4 миң сомго чейин. 2 миңден 4 миң сомго чейин экен мына обогревательдер. Нулевой ряд, омат. Нулевой ряд бытовой техника 14 контейнер, Атым Айбек. Айбекке келе бересиздер. Нулевой ряд, бытовой техника. 14 контейнер Айбек деген баланыкы. Арзандагы эң жакшы телевизорлор бар экен, сапаттуу. Ушул жерге келе бересиздер.